Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан органикалык химия предметиндеги органикалык заттардын негизги класстарын окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы жогорку молекулалуу бирикмелер. Жогорку молекулалуу бирикмелерди белоктор, крахмал, целлюлоза жана чексиз углеводороттор деген теманы өткөндө полиэтилен жана полипропилен менен таанышкансыңар. Бирок көбүнчө органикалык химияда жогорку молекулалуу бирикмелерди түзүүчү төмөнкү молекулалуу заттар менен көбүрөөк таанышкансыңар. Анда жогорку молекулалуу заттар. Бүгүнкү сабакта силер жогорку молекулалуу заттар кандай заттар жана алардын курамында эмнелер бар жана алардын касиеттери кандай деген суроого жооп аласыңар. Анда эмесе жогорку молекулалуу заттар кандайча классификацияланат карап көрөлү. Жогорку молекулалуу бирикмелер эки топко бөлүнөт. Алар жаратылыштагы жогорку молекулалуу бирикмелер жана химиялык жол менен алынган жогорку молекулалуу бирикмелер. Жаратылыштагы жогорку молекулалуу бирикмелерге өсүмдүктөрдөн алынган жана жаныбарлардан алынган жогорку молекулалуу бирикмелер кирет. Алар өсүмдүктөрдөн алынган целлюлоза, белок жаныбарлардан алынган, нуклеин кислотасы жаныбарларда жана өсүмдүктөрдө, жаратылыш каучугу өсүмдүктөрдөн алынган жогорку молекулалуу бирикме жана ошондой эле крахмал өсүмдүктөрдөн алынган жогорку молекулалуу бирикме болуп саналат. Ошондой эле химиялык жол менен алынган жогорку молекулалуу бирикмелер булар экиге бөлүнөт. Жасалма жол менен алынган жана ошондой эле синтетикалык жол менен алынган жогорку молекулалуу бирикмелер. Жасалма жол менен алынган жогорку молекулалуу бирикмелер бул жаратылышта кездешкен жогорку молекулалуу бирикмелерди кайрадан иштетүү жолу менен алынат. Ал эми синтетикалык жогорку молекулалуу бирикмелер булар синтез жолу менен алынат. Жасалма жол менен алынган жогорку молекулалуу бирикмелерге целлюлозанын эфирлери кирет, же болбосо башкача айтканда булалардын түрлөрү кирет экен. Ал эми синтез жолу менен алынган жогорку молекулалуу бирикмелерге полиэтилен, полистирол, синтетикалык каучук жана ошондой эле капрон, лавсан деген заттар булар синтез жолу менен алынган заттар. Жогорку молекулалуу бирикмелер кандайча түзүлөт карап көрөлү. Жогорку молекулалуу бирикмелер жаныбарлардан алынган жүн, жибек куртунан алынган жибек, булардан булалар алынат жана ошондой эле жаратылыштагы каучук Бразилиядагы Гевея дарагынан алынат жана ошондой эле синтез жолу менен алынган каучук жана синтез жолу менен алынган булалар. Бул булалардан ар кандай кийимдер жана кездемелер алынат. Жиптердин түрлөрү алынат жана ошондой эле синтез жолу менен алынган жогорку молекулалуу бирикмелерге пластмасса кирет. Мына пластмассанын түрлөрү. Булардын бардыгы жогорку молекулалуу бирикмелер. Анда эмесе жогорку молекулалуу бирикмелердин молекуласынын түзүлүшү кандайча түзүлөт карап көрөлү. Жогорку молекулалуу заттардын түзүлүшүн силер 10-класстын химиясында чексиз углеводороттор деген теманы өткөндө полимерлешүү реакциясы менен таанышкансыңар. Мына ошол полимерлешүү реакциясынын натыйжасында полимерлер түзүлөт. Мисалы, полипропилендин алынышын карап көрөлү. N молекула пропилендин молекуласы жазылган. Мына ушул молекулага температураны таасир эткенде полимер алынат. Бул пропилендин молекуласы мономер болуп саналат. Анткени силер чексиз углеводороддорду өткөндө полимерлердин түзүлүшү боюнча маалымат алгансыңар. Мономер деген түшүнүктү билесиңер жана ошондой эле полимер деген түшүнүктү билесиңер. Анан полимерлешүү реакциясы деген түшүнүктөрдү билесиңер. Демек, бул пропилен мономер болуп саналат. Бул жогорку молекулалуу бирикмелерди түзүүчү төмөнкү молекулалуу бирикме болуп саналат.
Демек курамында CH2 кош байланышы бар CH жана CH3 деген зат бул пропилен болуп саналат. Температураны таасир эткенде кош байланыш үзүлөт дагы CH2, CH жана CH3 N жолу деген зат пайда болот. Бул зат полимер болуп саналат. Мына ушул полимердин молекуласынын курамындагы бир нече жолу кайталануучу атомдордун тобу структуралык муун деп аталат. Бир нече жолу кайталануучу атомдордун тобу бул CH2, CH жана CH3 деген атомдордун тобу. Мономер менен полимердин курамындагы көмүртектин атомдору бирдей, бирок алардын курамындагы кош байланыш боюнча айырмаланат. Полимердин курамында кош байланыш жок, ал эми мономердин молекуласында болсо кош байланышы бар бөлүкчөлөр болуп саналат. Пайда болгон зат полимер, полипропилен деп аталат. Анткени полимерди түзүүчү төмөнкү молекулалуу заттын структуралык мууну бул пропилен болуп саналат. Ал эми пайда болгон зат полипропилен деп аталат. Жана ошондой эле дагы бир мисал келтирип көрөлү. Этилендин молекуласы кош байланышы бар N молекула температураны таасир эткенде полиэтилен пайда болот. Полиэтилен бул полимер, ал эми этилен бул мономер. Бул полимерлердин молекуласындагы N деген сан полимерлешүү даражасы болуп саналат. Полимерлешүү даражасы структуралык муундагы мономердин санын көрсөтөт. Макромолекуладагы мономерлердин саны ар түрдүү болот. Ошондуктан полимерлердин молекулалык массасы дагы ар түрдүү болот. Эгерде бир эле полимердин молекулалык массасы 28.000 барабар деп айтсак, анда ушул структуралык муундан түзүлгөн полимерде молекулалык массасы 28.000 жана ошондой эле 26.000 жана ошондой эле 30.000 барабар болгон муундар жайланышкан. Ошондуктан макромолекуладагы N деген сан бул туруктуу чоңдук эмес. Полимерлердин молекулалык массасы салыштырмалуу түрдө орточо эсептелинип алынат. Анткени анда макромолекулаларды түзгөн мономерлердин саны ар түрдүү болуп саналат экен. Полимерлер полимерлешүү реакциясынын натыйжасында пайда болот жана ошондой эле поликонденсация реакциясынын натыйжасында пайда болот. Жана ошондой эле дайым эле полимерлешүү реакциясында кош байланыштын үзүлүшүнүн натыйжасында полимерлер пайда болот. Ал эми поликонденсация реакциясында сууну бөлүп чыгаруу менен жогорку молекулалуу заттар пайда болот. Дайым эле кош байланыштын эсебинен полимерлер пайда боло бербейт. Кээде функционалдык топтору ар түрдүү болгон заттардын ортосунда дагы полимерлешүү реакциясы жүрөт. Мындай реакцияларга пептиддик байланыштын пайда болушун мисал катары алсак болот. Анда эмесе полимерлешүү реакциясын жазып көрөлү. Бул полимерлешүү реакциясы көбүнчө эркин радикалдар менен жүрүүчү реакция. Эркин радикал пайда болуш үчүн эң баштапкы затка инициатор кошулат. Инициатор деген бул ошол затты радикалдарга айландыруучу зат болуп саналат. Анда эмесе этилендин молекуласындагы радикалдык механизм кандайча жүрө тургандыгын жазып көрөлү. Бул полимерлердин молекуласынын түзүлүшү ар түрдүү болот. Алар мейкиндикте ар кандай структурага ээ болот. Полимерлер түз сызыктуу полимер болгон учурда, бул учурда структуралык муундар биринин артынан экинчиси иреттүү жайланышат дагы түз сызыктуу полимерди пайда кылат. Мындай полимерге целлюлоза, полиэтилен жана полипропилен келет. Целлюлозадан амилазаны алсак болот. Анткени амилазанын молекуласындагы структуралык муундар иреттүү жайланышкан, ал эми амилопектиндин молекуласында иреттүү жайланышкан эмес. Демек, түз сызыктуу полимерге полиэтилен жана полипропилен келет экен. Ал эми экинчи мейкиндиктеги түзүлүшү бул бутактанган полимерлер молекуласындагы макромолекуладагы структуралык муундар бутактанган абалда жайланышат. Ал мындай көрүнүштө. Демек, мындай бутактанган абалдагы полимердик түзүлүшкө крахмалды мисалга алсак болот. Ал эми үчүнчү түзүлүшү бул тор сыяктуу болгон полимер. Тор сыяктуу мындай көрүнүштө ээ болот. Мындай түзүлүшкө
каучук жана резинаны алсак болот экен. Демек, булар түзүлүшү боюнча бири-биринен айырмаланат. Полимерлер түзүлүшү боюнча айырмалангандыктан ар түрдүү касиетке дагы ээ болот. Полимерлердин эң жогорку кеңири колдонулушунун бир себеби полимерлер жеңил, механикалык жактан туруктуу жана ошондой эле эригиштүүлүгү төмөн экендигинен абдан кеңири колдонулат. Полимерлер транспортто, айыл чарбасында, техникада абдан кеңири колдонулат. Анда эмесе мына ушул полимерлер синтезделип алынуучу реакциялардын теңдемелерин жазып көрөлү. Эң биринчи полимерлешүү реакциясынын радикалдар менен жүрүүчү механизмин карап көрөлү. R бул жупсуз электрону бар бөлүкчө. Мына R сары шар менен электронду белгиленген. Бул качан гана инициатор таасир этип, бөлүкчөнү жупсуз электрону бар активдүү бөлүкчөгө айландырылгандан кийинки радикал болуп саналат. Бул молекулага таасир этет. Бул этилендин молекуласы. Этилендин молекуласындагы кош байланышты дагы жуп электрондордун шарлары менен белгиленген. Жашыл шар менен жупташкан электрондор пи байланышты көрсөтөт. Ал эми кызыл шар менен көмүртек менен көмүртектин борборлорун туташтырып туруучу сигма байланыш белгиленген. Кандай механизм менен жүрөт? Мына карагыла. Бул учурда радикал пи байланышка таасир этет дагы, пи байланыштагы жуп электрондун бирөөсүн радикал өзүнө кошуп алат. Натыйжада бардык бөлүкчө радикалга айланат. Анда жашыл электрон радикалга кошулган жана CH2 жана CH2. Мына бул бөлүкчө дагы жупсуз электрону бар радикалга айланды. Анда бир электрон жупсуз калат. Демек, бөлүкчө радикалга айланды. Бул радикалга айланган бөлүкчө дагы нейтралдуу башка молекуланы кошуп алат. Мына экинчи этилендин молекуласы менен кошулган учурда этилендин молекуласындагы бир электронду пайда болгон радикал кошуп алат. Бул учурда электрондун келгенин көрүп турасыңар. Демек, экинчи молекула жуп электрондун бирөөсүн радикал кошуп алгандыктан бир электрону жупсуз болуп калат. Мына бул учурда экинчи бөлүкчө дагы радикалга айланат. Мына ушинтип качан гана бул реакцияга кирген заттардын саны түгөнгү чөктү, радикалдык реакция жүрөт. Чынжырлуу реакция болуп саналат. Бул полимерлешүү реакциясы оңой эле төмөнкү түзүлүштөгү молекулалар бири-бири менен кошулуп полимер пайда болуп калбайт, радикалдык механизм менен гана пайда болот экен. Мындай реакцияны биз полимерлешүү реакциясы деп атайбыз. Демек, полимерлешүү реакциясы жуп электрондордун эсебинен жүрөт, же болбосо кош байланыштын бузулушунан пайда болгон реакция болуп саналат экен. Андан кийинки реакция бул поликонденсация реакциясы болуп саналат. Поликонденсация реакциясына капрон чайырынын алынышын карап көрөлү. Капрон чайыры мында карбоксил тобу жана амино тобу бар. Бул аминокислоталар. Аминокислоталардын ортосунда пайда болгон пептиддик байланыштын эсебинен дагы суу бөлүнүп чыгат. Натыйжада поликонденсация реакциясы жүрөт. Мына пептиддик байланыш пайда болду. СО жана NH2. N молекула суу бөлүнүп чыгат экен. Мындай реакцияларды жогорку молекулалуу заттар пайда болуп, жана ошондой эле суу жана башка заттарды бөлүп чыгаруу реакциясы бул поликонденсация реакциясы деп аталат. Бул реакцияга капрон чайырынын алынышын мисал катарында жаздык. Ошондой эле дайым эле полимерлердин пайда болушу поликонденсация жана полимерлешүү реакциясынын натыйжасында жүрбөйт. Эгерде заттарда эки функционалдык топ болсо, мына ушул функционалдык топтордун ортосунда байланыш пайда болот дагы со полимерлешүү реакциясы пайда болот. Анда со полимерлешүү реакциясынын механизмин жазып көрөлү. Со полимерлешүү реакциясына мисалы бутадин 1,3-тү жазып көрөлү. N молекула, ал экинчи молекула стирол менен кошулат. Бул учурда кош байланыш үзүлөт дагы. Натыйжада кош байланыш ордунан жылат, пайда болот. N молекула полибутадин стирол каучугу алынат. Демек, бул реакция бул со полимерлешүү реакциясы
болуп саналат. Демек полимерлер 3 түрдүү реакциянын натыйжасында алынат экен. Биринчиси полимерлешүү реакциясы, экинчиси поликонденсация реакциясы жана сополимерлешүү реакциясынын натыйжасында полимерлер алынат. Полимерлер органикалык химияда абдан маанилүү заттар болуп саналат. Алардын жеңилдиги, механикалык жактан туруктуулугу, алардын төмөнкү температурада эрибестигине байланыштуу айыл чарбасында абдан кеңири колдонулат экен. Мына силер бүгүнкү сабактан жогорку молекулалуу заттар деген эмне, жогорку молекулалуу заттар кандайча пайда болот жана жогорку молекулалуу заттардын түрлөрү менен тааныштыңар. Анда мына ушул алган маалыматтар боюнча төмөнкү суроолорго жооп берсеңер. Төмөнкү берилген тапшырма боюнча туура жоопту белгилегиле. Глюкоза, крахмал деген тапшырма берилген. Глюкоза менен крахмалдын ортосунда кандай байланыш бар экендигин ойлонгула. Биринчи метан жана бутан, экинчи этанол жана этаналь, үчүнчү этанол жана калий, төртүнчү анилин жана белок. Мына ушул заттардын ортосунда кандай байланыш бар? Глюкоза, крахмал деген тапшырмага окшош тапшырма барбы карап көргүлө. Демек туура жооп анилин жана белок экен. Анткени крахмал жогорку молекулалуу зат, глюкоза төмөнкү молекулалуу зат. Демек крахмал гидролизденгенде глюкоза пайда болот. Ал эми туура жоопту карасаңар, белок бул жогорку молекулалуу зат, белокту түзүүчү бул аминокислота анилин. Демек белок гидролизденген учурда анилин деген аминокислота пайда болот экен. Демек берилген тапшырмага 4-үнчү жооп туура келет. Андан кийинки төмөнкү берилген заттардын кайсынысы синтетикалык полимерге кирет? Биринчи целлюлоза, экинчи крахмал, үчүнчү белок, төртүнчү полистирол. Туура жооп полистирол экен. Синтез жолу менен алынган полимер. Андан кийинки суроо: химиялык жол менен өсүмдүктөн алынган жогорку ийилгичтикке ээ болгон полимер кайсы? Целлюлоза, гликоген, каучук жана резина. Туура жооп резина экен. Андан кийинки суроо: касиети жана колдонушу боюнча жогорку молекулалуу бирикмелер кандай бөлүнөт? Биринчи полимер жана мономер. Экинчи жасалма жана жаратылыш жогорку молекулалуу бирикмеси. Үчүнчү өсүмдүктөрдөн жана жаныбарлардан алынган жогорку молекулалуу бирикме. Төртүнчү синтетикалык жана натуралдык бирикме. Демек туура жооп жасалма жана жаратылыш жогорку молекулалуу бирикмелери болуп бөлүнөт экен. Мына бүгүнкү сабакта силер менен жогорку молекулалуу бирикмелер жөнүндө жалпы маалымат алдыңар. Ошондой эле алардын классификациясы менен тааныштыңар жана полимерлердин түзүлүшү менен дагы тааныштыңар. Полимерлер демек мономерлерден турат экен, мономерлер полимерлерди түзөт. Андан кийин полимерлердин касиеттери менен тааныштыңар жана полимерлешүү, поликонденсация жана сополимерлешүү реакциясы боюнча маалымат алдыңар. Балдар, мына ушул жогорку молекулалуу бирикмелер деген теманы биз кийинки сабакта улантабыз. Айрым жогорку молекулалуу бирикмелердин касиеттери менен кенен таанышасыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.